170 000 долларга Бишкек шаары Лебединовка айылынан ушул сиздер көрүп турган 4 бөлмөлүү үй, 7 сөтүк участкасы жана 2 бөлмөлүү временкасы менен сатылат. Бул үйдүн сырткы тарабынан көрүнүшү, үйдүн астына көрүп турганыңыздардай асфальт төшөлгөн. Эми мен сиздерге үйдү көрсөтүп берейин. Бисмилля. Киргенде эле ушундай навес туугандар. Оң жак тарабында болсо жана башта айтып өткөн временка жана баня жайгашкан. Сол жак тарабында болсо негизги үй. Үй жалпы 4 бөлмөдөн турат. Азыр мен сиздерге ушул оң жак тарабындагы эле банясын тааныштырайын туугандар. Бул жак баня, сол жактагы эшиги бул жака временкага кирип кетүүчү эшик экен. Туугандар, азыркы учурда негизги үйдө квартиранттар жашап аткан учур экен. Азыр мен сиздерге кирип тартып алардын тынчын албай эле коеюн. Сүрөт аркылуу ичин тааныштырып коем туугандар. Оң жак тарабы временка деп айттык. 2 бөлмөдөн турат. Киргенде эле ушундай болгон кухня. Көзгө көрүнүп турган баардык эмеректер калат. Бул жагы кухня болсо, бул жагы отуруучу бөлмөсү экен. Коммуникациядан суу, свет, газ туугандар. Үй газ менен жылыйт. Бул жак болсо жанагындай склады, же болбосо баягы кышында ушундай апаларыбыздын жапкан банка, баягындай варенье ушундайларды сактап коюучу бөлмөсү экен. Бул жак болсо топка. Туугандар, үй газ менен жылыйт деп айттык. Эшиктин асты. Так, бул жактан суу чыгат. Үйдүн сол жак тарабында болсо ушундай очокканасы жайгашкан, 3 очок. Бул жак болсо көмүркана, көмүр сактап коюучу жай болгон экен. Бул жак болсо туугандар склад. Майда чүйдө оокаттарыңыздарды сактап коюучу склад туугандар. Экинчи этажы туугандар, эсин айтым боюнча мен залга пландаштыргам дейт, баягы балдарымды машыктыруучу жай кылгам дейт. Оокана даратканасы үйдүн оң жак бурчунда жайгаштыр. Бактарга келсек туугандар, бактардын баары жетилген, мөмө байлайт. Үйдүн жалпы аянты 70 чарчы метр, 4 бөлмөдөн турат деп айттык. Эми баасына келсек туугандар, баасы 170 000 доллар. Дагы сүйлөшүү жолдору бар. Эгерде сиздерге үй жаккан болсо, эсине чалып байланышыңыздар.